Biz ойлойбуз, бул адилеттүү мамлекетте жашап аткандан кийин адилеттүү болуусу зарыл деп мен ойлойм да. Биздин улуу урматтуу президентибиз генералыбыз Канатбек Ташиев айтып атат, адилеттүү өлкө деп аткандан кийин мен билем, что бизде адилеттүүлүк орун алыш керек да, биздин мамлекетибизде. Магазинди милициянын жардамы аркылуу биз жок ачып, сындырып, эшиктерин опечатка кылып коюп, бизге азыр жумуш иштеткенге мүмкүнчүлүк берген жок. Бул магазин Рахимов Акмалдин Рахмоновичке таандык. А булар незакон түрдө талашып атат. Билбейм кандай максатта талашат, или булар акчасы көп адамдарбы, или таанышы бар адамдар розыскага берип, граждандык жумушту булар уголовный дело кылып, кандай закондуу түрдө билбейм, 9 августта Акмалдин Рахмонович Кыргызстанга келаткан жеринде Казакстандан кармалып, азыркы күнгө чейин мыйзамсыз СИЗОдо, Шымкенттин СИЗОсунда кармалып турат. 2003 жылда Сладость Востока деген торт чыгарган кондитерский фабрикада биз иштечүбүз чогуу. Ал кезде азыр талаш болуп жаткан магазин боюнча эч убакта бул иранец Бабади Аббасал, Саламат Саид Хусейн, Сафарбек Саидбек биздин магазин деп талашып жатат. Эч убакта ал адамдар магазинде хозяин болгон эмес. 2009 жылы Рахимов Акмалдин Рахмонович сатып алган бул магазинди менин күбөлүгүм аркылуу. Ушул күнгө чейин ошол хозяин деп келет. Бул окуянын чоо жайы мындай болгон. Biz 2019 жылга чейин кондитерский фабрикада чогуу иштегенбиз. Ал руководство болуп, мен зам болуп ошо иштеген, зав цех болуп. Ошол күндө бизди жумуштан булар айдаган күндөн тартып конфликт болуп келет, соттошуп келебиз. Булар магазинди биздин магазинибиз деп талашып атат. Бул эч убакта мыйзамсыз, биз акча бергенбизден, акча бергендердин эч убакта доказательствосу жок. Мыйзамдуу түрдө биз райондуу соттон, Верховный соттон чечимибиз бар. Ушул күнгө чейин 2022 жылы бул магазин Рахимов Акмалдин Рахмоновичке таандык. А булар незакон түрдө талашып атат. Июльдар чамасында милициядан мага чалган. Короче, биз сенин магазиниңди ачабыз. Мен айткам, мен Белоускүйдөн келатам, Новопавловкадан күтө туруңуздар, жарым саатта барам десем, жок, биз деген ачабыз деп мен келген тушта уже даже бизде менде видео регистратору бар, чтобы магазинди сындырып, уже тиги ишке тиешесиз эле кишилер ошол жерде милицияларды руководитель жүрөбү же не кылып атат, ошо Саид деген, Ахмат деген, Сафарбек бир фамилияда ошо Сладоствосто иштеген адамдар ошол жерде магазинди милицияларга сындыртып, ошо ичинде жүргөн экен. Атын укпасам, мен аларды көргөн деле эмесмин да. Алар ошол жерде мен кийин билгенимче алар учредитель, мындайча айтканда, хозяин экен да, мындай үстүнөн проценти бар хозяиндер экен да. А булар айтып атат, эки ирандык жаран бул магазинге биз акча бергенбиз, биздин магазин дейт. Бул акча бергенинин даже доказательствосу жок, же кагазы жок. Мен билем, что 2009 жылы бир кореец аялдан Рахимов Акмалдин сатып алган. Менин көзүмчө акчаны биз экөөбүз чогуу алып барып бергенбиз. Могу даже нотариустан оформление кылдырып алган да. Эч убакта Бабади Аббасал, Саламат Саид Хусейндин магазини болгон эмес. Мен билем, что бу 2003 жылдан бери чогуу иштешип келаткан адам катары мен билем. Эч убакта ал кишилерге таандык болгон эмес. Просто бул жерде бар магазинди дарение кылган дейт. А дарение кылган учурда булар тигилер, учредительдер фирмадан процент дивиденд беребиз деп обещать эткен. Ну, буларды обещать эткен мен документально кылган эмес. Ошон үчүн бул магазинден дарет эткен несинен бул Рахимов Акмалдин отказ кылгандагы через сот аркылуу жок деп кайра подтверждать этип, Верховныйга чейин бар магазинди кайра өзүнө өткөзүп алган, подтверждать этип алган. 2022 жылы числосун так билбейм, Верховный соттон точка коюлган, что магазин действительно Рахимов Акмалдин Рахмоновичтиги деген өкүм чыккан. Ал иш буга чейин уголовный делода берилген иш, бул биринчи жолу иш эмес. Бул деген уже 3-чү жол болуп атат. Буга чейин ГСУ Ленинский ровдуда бул иш жабылган, закондуу түрдө кайра атмен болгон, кайра ГСУ МВДдан 2024 жылы закондуу түрдө жабылган. Бул жабылган ишке карабастан булар кайра 2025 жылы бул ишти кайра атмен кылып кайра карат. Бул жерде кызыкчылык дейби же бир акча алуу дейби бир маселе жатат да, биз түшүнбөйбүз.